Консерватория бул жашоонун искусствосу, жашоонун көзгүсү болгон Кыргыз Республикасынын так ордосу Бишкек шаарында жайгашкан. Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында кимдер гана чыкпаган. Кыргыздын мен деген дүйнөгө таанымал өзгөчө музыка жана бий искусствосуна кандай гана таандык тармак болбосун, ушул жаатта консерваториянын салымы өтө чоң. Калый Молдобасанов атындагы искусство жана сахнанын дүйнө жүзүндөгү чеберлеринин аты даңазаланган окуу жайларынын бири деп санасак болот. Бүгүнкү күнүбүздүн каармандары ушул окуу жайдын хореография бөлүмүндө балет бийинен сабак берген ага окутуучу Окенова Гүлмира Айым жөнүндө кыскача сюжет кылмакпыз. Гүлмира Айым касиеттүү Ысык көлүбүздүн Жетөгүз районуна караштуу Кызыл Суу айылында кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Бала чагынан эңсеген кесиби да, таланты да искусство чебери болууну эңсеп, өзгөчө театр операсында балет бийине кызыгуусу арта баштайт. Ошол мезгилдеги Фрунзе шаарына келип 1981-жылы Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайга тапшырып, бул жерден 8 жыл окуп, билим алган. Андан кийин эле Москва шаарына, андан ары билимин дагы жогорулатууга барып, Москва шаардык маданият институтунда 4 жыл билим алган. Өтө тырышчаак Гүлмира Айым алгачкы эмгек жолунун босогосун аттап, Токтоо Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында, Камбаркан фольклордук ансамблинде 20 жылдан ашык үзүрлүү эмгектенген. Мен Окенова Гүлмира Турдубековна, өзүм көрдөн болом. Жетөгүз районунан Кызыл Суу деген айылынан. Ал жерде 4 класска чейин окуп, анан Бишкекке ал кезде Фрунзеге келип, 81-жылы Чолпонбек Базарбаев атындагы орто мектепке хореография окуу жайга келип, тапшырып, ошол жерде 8 жыл окугам. Андан кийин Москвага барып, Московский институт культурага окуп 4 жыл аяктан жогорку билим алдым. Андан кийин келип, улуттук филармонияга, Камбаркан ансамблине келип, бийчи тобуна 20 жылда иштедим го, ошол жерден анан пенсияга чыгып. Консерваторияга 2017-жылы келдим. Биз бийчилердин творческий путюбуз аябай кыска да. Ошо бүтүп пенсияга чыгып, анан мугалим болуп консерваторияга келдим. Ошо 2017-жылдан бери ушу кафедра режиссура хореографияда иштейм. Азыр болсо старший преподаватель болдум. Азыркы күндө заболосу көтөрүлгөн белгилүү искусство чебери, алдыңкы хореограф Гүлмира Айым бүгүнкү күндө жаш келечектин муундарын тарбиялап, окутуу менен алектенип, 2017-жылдан баштап консерваториянын хореография жана режиссура окуу бөлүмдөрүндө ага окутуучу болуп эмгектенип келет. Эми Гүлмира Турдубековна көп нерсе айтса болот. Бул айым боюнча биз 35 жылдан бери чогуу иштейбиз, кесиптешпиз. Консерваторияга 2017-жылы келген, ага чейин значит филармонияда Камбаркан тобунда чогуу иштештик. Мен ол алдымда бийлечү, жакшы солистка болуп бийлеп, андан кийин да көп жер шарын кыдырып окуп чогуп дегендей жогорку билимдүү болуп окуп келди. Андан кийин түзүлө келип консерваторияга бизге келип мугалим болуп калды. Азыр ушул эң мыкты кесипкөй мугалимдердин бири. Кудай буюрса эртеңбүз жылында дагы Гүлмира Турдубековна ошо зав кафедра кылалык деп да биз деканатта кеңешип кептешип, ученый советте толугу менен колдоп атышат. Андан сырткары мунун да жакшы жактарын айтып кетсе болот. Бул профессионал балетмейстер, хореограф, көптөгөн бийлерди койгон, ал бийлери деген көп чет мамлекеттерде башкы байгелерди, биринчи местелерди алып, өзүнчө бир уникальный номерлерди койгон да. Ошондо анан жекелеп бул консерватория эмес, Чолпонбек Базарбаев атындагы хореография окуу жайында дагы бул мугалим болуп иштеп, ошол жерде өзүнөн кийинки балдарын баардыгын сабак берип, ошо Гүлмира Турдубековна берген сабак берген
артисттер азыр деген чет мамлекеттерде ошондой эле театр опера билеттерде солист болуп иштейт. Ошол көп айта берсе болот. Эми биз кубанычтуубуз ушундай жакшы бул Кыргызстанда көрүнүктүү айымдардын бири болуп ушундай бир жакшы наамга татыктуу болуп атканына биз да сүйүнүп атабыз. Тарыхый иш болуп атат. Анткени биз айтканда аял заттарды көтөрүшүбүз керек, колдошубуз керек. Особенно ошо бийчилерди, бийчи айымдарды. Анткени бизде айтылып калат, ошо бизде бийчилерде чыгармачылык өмүр кыска да. Анткени биз 20 жыл иштеп, анан кийин пенсияга кетебиз. Андан кийин ушинтип биз сабак берип калабыз. Андан сырткары дагы мунун үй бүлөлүк дагы үйдөгү кожоке катары дагы абдан жакшы билебиз. Мынакей бир уул 2 кызды тартиптеп атат, 2 кызы тең ушу биздин консерваторияда окушат. Кудай буюрса быйыл биринчи улуу кызы бүтүп атат, жакшы бүтүп атат. Ошол үйдөгү кожоке катары дагы эң мыкты кожоке. Эми только жакшы сөздөр айтса болот. Айтып берсе айткандай көп нерсени айтса болот. Ошондуктан мен сизге чыгармачыл өмүр каалайм. Өзүң дагы көп жаша, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң бекем болсун. Алдыга койгон көптөгөн бизде проекттер бар. Чоң ошо проектлердин баардыгын иш жүзүнө ашырабыз деген өзүбүздүн бир кыялдарыбыз бар. Андан сырткары бизде Кыргызстанда бийчилер атылган Кыргыз бий боюнча бий өнөр деген коомдук фонд ачканбыз. Ошонун учредители бири. Ошону өзү чуркап жүрүп, иңисөккө ачып, биз дагы ошол жака барабыз. Чогуу азыр иштеп атабыз. Көптөгөн эл аралык масштабтагы көп фестивалдарды өткөздүк. Андан сырткары дагы мынакей быйыл дагы ушул биздин Кыргыз бийи боюнча чоң фестиваль өткөзүп атабыз. Ошол эми дагы чыгармачылык өмүр каалайбыз. Өзү 24 саат болбосо дагы бир 8 саат дайыма ушул чыгармачылыктын үстүндө иштеп жүрөт. Алда койгон көп максаттары бар. Ошол максат оюна жетсин деген эле каалоо.